Мынакей кыздар, мен жана айтып өткөн фонарик жеңимди тигип келдик, ушундай көрүнөт. Бул жак манжети мына ушундай складка түшөт. Мен жанагы центрдан алганда. Эми муну сиздерге мен манекенге бекитип көргөзүп берейин. Кандай отурат, манекенде сиздер мисалы көйнөгүңүздөрдү кийгенде кандай абалда отурат деп элестетесиздер. Мындай кылып көрмөйүнчө, жасап көрмөйүнчө элестетип анан ошол менен баягы биз неме кылып алабыз. Элестетүү менен гана башкача ойлорду ойлоп алабыз, а бирок жасап келгенде, кийип көргөндө фасон тандап алган фасонубуз дагы, ошол кийимибиз дагы кандай жарашарын ошол убакытта көрөбүз, Ал эми биздин азыркы менин ушул рукаваны тегип көргөзүп берип атканымдын себеби дагы ар бир адам өзүнүн жарашыгына, кийген стилине жараша, фигурасына жараша кийинет. Мисалы, бул фонарик жеңди ар бир эле адам кие бербейт. Анткени бул жерде мындай айтканда, баягы бул жең ийини чоңдорго жарашпайт. Бул жең ийини кичинекейлерге, баягы өзү мындай арык кыздарга жакшынакай отурат. Мына ушундай жеңди сиздер көйнөгүңүздөргө вечерний болобу, баягы арык жакшынакай кыздар плечолору кичинекей деп коебуз, баягы аял заты канча бир немеге бөлүнөт да, мисалы ийини чоң, кичинекей деген сыяктуу анын баары сабакта бар. Мына ушундай фонарик жеңдерди чыгарып, өзүңүздөрдүн көйнөктөрүңүзгө тигип кийип алыңыздар.